Улуттук статистикалык комитеттин изилдөөсүнө ылайык турмушка чыккан айымдардын 15%, 18ге толо элегинде никеге турган. Алардын арасында 15ке чыга элек секелектер да бар. Мындай окуялардын көпчүлүгү айыл жергесинде болору аныкталган. Мунун себебин депутат айымдар өлкөдө расмий никеге турбай, молдолорго никеге кыйдырып үй бүлө кургандардын көптүгү менен байланыштырышат. Мындай көрүнүш мыйзам бузууга жатат деп эсептешет. Мындан улам расмий никеге турбай туруп, диний жөрөлгөлөр аркылуу баш кошууга тыюу салуу үчүн үй бүлөлүк жана административдик кодекстерге өзгөртүү киргизүү зарылдыгы кайрадан талкуулана баштады. Ага ылайык дин ишмерлери жарандык абалды каттоо бөлүмдөрүнөн күбөлүк ала электе нике кыйганы үчүн 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. Эгерде нике дегенде мындай закон түрүндө жоопкерчилик жок да. Канча 2-3 бала болгондо дагы кээ бирде балдардын күбөлүгү жок болуп калат. Анан кийин биздин кыздар уялат. Эмне сен мага ишенбейсиңби? Мына никеге турбадыкпы деп коет. Анан талак деп туруп коюп эле Казакстанга тияк бияка кетип калат. 2-3 аял алат. Жоопкерчилик жок. Мыйзам долбоору аялдардын укугун коргоо максатында сунушталып жатканы талашсыз. Себеби кокус ажырашып кетишсе, мүлк бөлүштүрүүдө көп кыйынчылыктар жаралууда. Өзгөчө жолдошуна жаштыгын жана өмүрүн арнаган айымдар 3-4 бала төрөп, ден соолугунан ажыраган соң күйөөсүнүн көңүлүнө толбой, бир тараптуу ажырашуунун негизинде көчөдө калган учурлар жок эмес. Бирок мыйзам долбоорунун колдоо табарынан жана иштеп кетеринен күмөн санагандар көп. Муфтият өкүлдөрү аял затынын укугунун корголушуна каршы эместигин билдирди. Бирок диний нике кыюуга чектөө коюу менен көйгөй чечилерине ишенбейт. Шариатта нике кыйдырып коелу деп өздөрү келишет. Бул бир. Андан кийин молдоке ошол жакта түшүндүрүп, баардыгы кандай болуш керек, жаш жубайлар кандай милдеттери бар, түшүндүрүп айтат да. Анан бул жерден туруп эле аларды нике кыйып койгонуна жоопко тартуу кичине одоно болуп калат. Чогуу жашоо бул күнөө да зына менен барабар. Ошондуктан имамдынбы, же алымдынбы милдети никесин кыйып коюу. Бул сыяктуу демилге мурунку чакырылыштын депутаттары тарабынан да көтөрүлүп, бирок колдоо тапкан эмес. Анда расмий каттоодон өтпөй туруп нике кыйгандарга административдик жоопкерчилик каралган. Бул иретте эле документтин кабыл алынаары күмөн дешет юристтер. Көпчүлүгү аны популизм катары баалашууда. Для меня лично мертворожденный закон хуже, чем вообще закон. Мен үчүн өлүү төрөлгөн мыйзам иштебеген мыйзамга караганда зыяндуураак, себеби ал эл тарабынан терс реакция жаратат. Алгач элди таң калтырып, андан соң мамлекеттик органдарга ачуу сындыр айтылат. Динге кызмат кылган адамдын мамлекетке тиешеси жок, анткени бизде светтик өлкө. Молдолор, регистратор катары кызмат аткара албайт. Бул үчүн аларды 5 жылга эркинен ажыратуу абсурд. Бул демилгеде популизм гана жыттанып турат. Мыйзам кабыл алсак эле көйгөй чечилет деген туура эмес. Андан көрө көйгөйдү чечүүнүн тиешелүү механизмдерин иштеп чыгуу зарыл. Молдолор нике кыйбай койсо эле айымдардын укугу корголуп калбайт дешет дин ишмерлери. Тыюу салуунун кесепетинен жарандар ЗАГСтан да каттоодон өтпөй, нике да кыйдырбай жашап калышы мүмкүн. Анын үстүнө элет жеринде жашаган жарандардын шартына да каршы келет экен. Кышкысын жол жабылып, жарандык актыларды каттоо бөлүмүнө баруу мүмкүнчүлүгү чектелет. Бизде алгач келинди көшөгөгө киргизип, нике кыйдырган соң той өткөрүп, расмий каттоодон өткөрүү салтка айланган. Мындан улам нике кыюу көйгөйүн чечүүнүн башка жолдору мурда сунушталып, бирок кызыкчылыктардын кагылышынан улам ишке ашпай келген. 5 жыл мурда 4-чакырылыштагы депутаттардын убагында айткан элем, эч ким кулак салгысы келген жок. Анткени бизде мыйзам чыгарылып, ишке ашырылган, ошонун аркасынан мамлекеттин акчасын уурдап жегенди жакшы көргөн адамдар көп болот да. Бул маселеде ошол ар бир айылдагы молдокелерди азыраак бир ликбезден өткөрүп, ошол эле нике кыйган молдоке ошол эле жана журналга каттап, кол койдуруп, күбөлөрдүн колун койдуруп, ошонун негизинде нике кагаз күбөлүк бериле берсе, бардыгы жанагыдай бир ок менен бир канча коен атылып калмакта. Мыйзам долбоору учурда коомдук талкууга чыгарылган. Эртең парламенттин тармактык комитетинде каралуусу күтүлүүдө. Талаш жараткан мыйзам долбоору азырынча чийки иштелген деген пикирлер арбын. Андан көрө эл арасында расмий никеге туруунун мааниси тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жөндүүрөөк дешет эксперттер. Ансыз да өлкө туруктуулугу олку-солку болуп турганда мындай мыйзам долбоору нааразылыктарды көбөйтпөсө экен деп кооптонгондор жок эмес. Андыктан эл өкүлдөрү мындан маанилүү көйгөйлөрдү чечүүнүн жолун издешсе болмок деген пикирлер арбын. Мээрим Ташыбекова, Александр Симонов, НТС.